Түркияга барсамбы, эгер барсам канча акча керек, бат эле жумуш таба аламбы, жашоо шарты кандай, жакшы дешет го, маянасы жакшы дешет го деген смстерди алып жатам. Анда эмесе сиздер байкаганыңыздай менин каналым Зузу Юникейджи жана Зузу Качиева жалаң гана окутуу үйрөтүү каналы эмес. Мындан ары дагы влог кирди, мындан ары дагы сиздердин суроолоруңузга жооп катары видео аркылуу жооп бермей болдум. Ошондуктан бүгүн дагы ушул суроолорго жооп аласыздар. Салам достор! Мен Зузу Качиева жана Зузу Юникейджи каналым жана Instagram жана TikTok. Кош келдиңиз. Лайк басканды унутпайбыз, жана комментарий жазабыз, башкалар менен бөлүшөбүз бул видео менен. Себеби бул видеодо сиздерди кызыктырган суроолорго жооп аласыздар. Анда эмесе биринчиден чет өлкөгө барардан чындап эле жакшы даярдуулук керек деп эсептеймин. Себеби даярдуулуксуз келип алсаң канча деген стресстерге кабыл алат адам. Стресс гана эмес, кыйынчылыктарга да кабыл алат, олуттуу кыйынчылыктарга да кабыл алат. Көбүнчө Түркия келгендер абдан жактырышат жана суктанышат. Ооба, бул жакта суктана турган нерселер көп. Мисалы деңиздери көп. Эге деңизи бар, Кара деңизи бар, дагы Мармара деңизи бар, дагы кайсы Ак деңизи бар. Ошолор суктандырышы мүмкүн. Түркия чоң эле бир өлкө. Кызыктуу болот, мен жаңы келгенде абдан таң калгам. Орустар, украиналыктар, Европа, америкалыктар шунчалык суктанышчы. Кандай сонун, маданияты кандай сонун, базарлары кандай сонун, жер жемиштин молчулугу, натуралдуулугу жана башка деп. Чын айтсам, мен эч кандай ушундай суктана тургандай нерсе көрбөчүмүн жаңы келгенде. Таң кала берчүмүн. Неге бар ушунчалык суктанат, неге мен суктанбайм деп. Көрсө, мен Кыргызстандан келдим. Кыргызстанда биздин айлана чөйрөбүз жана биздин дагы Кыргызстандагы жашообуз абдан кооз. Чындап эле Кыргызстан абдан кооз жер. Башка өлкөгө барганда баалуулугун бааланат Кыргызстандын. Ошондуктан болуш керек. Мен кыргызстандык болгондуктан көп суктанган жокмун. Бирок ар бир жердин эле жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Бул болуучу нерсе ар бир жерде. Бир да өлкөнү айтууга мүмкүн эмес. Бардыгы телегей тегиз деп. Жок. Достор, андай эмес. Сөзсүз ал жактын дагы бир жери акылга сыярлык эмес, же болбосо таң калыштуу, же болбосо биз көрбөгөн нерселер болушу мүмкүн. Ошондуктан бүгүн бир аз Түркияны да айта кетемиз сиздерге ошол жөнүндө. Түркчө билүү абдан зарыл. Түрктөр башка тилди үйрөнө беришпейт. Түркия келген башка чет өлкөлүктөр бардыгы түркчө үйрөнөт. Кээде абдан кызыктуу. Африкалыктарды көрөсүң, түркчө сүйлөп жүрөт. Жана башка француздар бар, түркчөнү аябай жакшы билишет. Сүйлөгөндөрүн угуп каласың. Жапондуктар бар. Анын көбүнчө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан үчүн түркчө оңой деп коебуз, биздин тилге окшош. Себеби биз түрк тилинен турган тилдерде эмес. Бирок ошентсе дагы мен мына 4 жылдан ашык жашап атам, дагы деле түркчө үйрөнүп жатам. Себеби баары бир бул чет өлкөлүк тил. Баары бир бул тилде дагы көп өзгөрүүлөр болгон. Кээде биздин сөздөрдө, биздин сүйлөгөн кыргызча сөздөрдү айтсаң,
бул эски түркчө бизде ушинтип айтчубуз деп калышат да. Мисалы ата дегенди, атабызды биз ата десек, алар айтат да, ооба эскиден биз ата дечүбүз депчи. Анан түрк тилине дагы французчадан, англисчеден көп сөздөр келген, кошулган. Ошондуктан заманбап тил болуп, өзгөрө отуруп, өзгөргөн. Ошондуктан түркчө билүү зарыл. Англисче көп билишпейт. Англисче, орусча билген жерлери бул туристикалык жерлерде, мисалы Анталияда же базарларда кээ бир сөздөрдү ар бир өлкөнүн арабча, фарсча, орусча ушинтип жаттап алышкан сатуучулар өздөрүнө кардарларды жакындатыш үчүн колдонушат кээ бир фразаларды. Ошондуктан мен ойлойм, Түркияда орусча сүйлөгөн мамлекеттердин бир уюткуусу деп койсок болот, ошондой жерлерибиз бар. Мисалы салон бар, сулуулук салону. Сулуулук салонунда эгер анын ээси украиналык же орусиялык болсо, ал албетте орусча билген кыздарды жумушка алат. Көбүнчө бул маникюр, чач тарач, визажист жана башка. Ошол жерде жумуш тапса болот, эгер сиз албетте ушулардын бирин кылганды билсеңиз. Аларды дагы көбүнчө Facebook'тан же Instagram'дан таап алышат. Ошол биякта дагы чат кылып, ошол чатта болсоңуз, ошол группанын ичинде болсоңуз, дайыма бири-бирине жардам берип, жумуш табылганда же бош жер болуп калса айтып турушат. Мисалы бизге баланча керек, кирпик чаптагыч керек, тааныштарыңар болсо деп келсин деп. Баары бир тил кереги жок дейин десең деле, ошол салондо иштегендер да баары бир түрктөр келишет. Ошондуктан түркчө билүү дагы бир квартираны сиз ижарага алайын деп чечтиңиз. Анан ээси менен жолуктуңуз. Ээси көп эле ээлери көп эле ээси. Ээси, туурабы? Көп эле ээси алар башка чет өлкөлүктөрдү жактыра бербейт. Эгер алса дагы кымбат беришет чет өлкөлүктөргө. Ушундай бир нерселер бар. Андан тышкары сен бир айлык алдын ала квартираны төлөшүң керек. Андан тышкары депозит деп коет. Аны дагы бир айлыктын баасы. Андан тышкары квартираны өзүң эле кыдырып, издеп таап же тааныш аркылуу биякта мүмкүн эмес. Себеби биякта риэлторлор иштешет. Бул риэлтордун наны деп коет. Ошондуктан эч ким эч качан анын нанын тартып албаш керек деп адамдар эгер квартираны издесе дагы эч качан өзүнүн эмеси менен издебейт. Алар ошо риэлторго айтат, риэлтор анан кийин аларга таап берет жашоочуларды. Ошондуктан риэлтор дагы бир айлык квартиранын акчасын алат сизге жардам берген үчүн. Ошондо башында 3 бойдогу акчаны төлөш керек болуп калат. Булардан тышкары сиз квартирага келгенде свети, суусу жок болот. Ар бир адам ошол контракт түзөт үй ээси менен. Контракт түзгөндө ошол депозитти, ошол акчаны бергенден кийин ошол контракт менен сиз атайын бир жерлерге барасыз. Мисалы суу офисине барасыз. Сиздин атыңызга, намыңызга ошол сууну түзүп, өзүнчө алда бир контракт. Андан соң 1-2 күнөн кийин суу келет квартираңызга. Ошол сыяктуу эле газ, эгер газ болсо, ошол сыяктуу эле интернет, мисалы үйгө интернет кылсаң, ал интернет офиске да барасыз. Ал жерде дагы контракт түзөсүз 1 жылга же 2 жылга. Андан барып үйгө интернет келет. Демек, ушул жактан эң башында квартира чыгыш абдан кыйынчылыктар көп болот.
жакшы түшүнбөгөн нерселер көп болот. Түркчө билген, бул жакта жашап калган чет элдиктер бизге окшогондор болсо, ошолор түшүнүп билип калган болот. Ошолор бир аз жардам бериши мүмкүн. Кээде биз ушундай нерселерди байкап калабыз, ошолор жардам берип жүргөнүн көрүп калабыз. Ушундай кыйынчылыктар бар. Андан соң ай сайын контракт боюнча үй ээсине банк аркылуу акчасын жөнөтүп турасыз. Бул жактын системасы ошондой. Анан бир киши квартираны мисалы ошентип контракт түзсө, ал киши анан жалгыз бул акчаны төлөп жашай албайм деп, албетте чет өлкөлүктөр, көбүнчө ошо Кыргызстан, Казакстан, Орусиядан келгендер 2 адам, 3 адам, 4 адам менен чогуу жашап, анан ошол акчаны бөлүп анан жашашат. Эгер ошол контракт колуңузда болбосо, бул дагы башка бир нерсе менен байланыштуу. Мисалы, документ менен. Туркияда жашаш үчүн икамет деп коет. Бул сиздин Туркия үчүн паспортуңуз, башкача айтканда. Ошол икаметти жасаш үчүн бул үйдүн үй ээси менен болгон контракт аябай чоң роль ойнойт. Ошондо гана сиз ошол икамет үчүн дагы көп документтер менен барып тапшырып, андан кийин икамет ала аласыз. Бул икамет башкача айтканда сиздин визовый учуруңуз бүткөндөн кийин 3 ай 90 күн кыргызстандыктар үчүн. Бирок 60 күн бүткөндө эле башташ керек икамет үчүн аракеттерди. Ал документтердин түрү бар. Анын ичине сигорта деп коет. Бул биздин сөз менен айтканда страховка, орусча айтканда. Анын ичинде налог бар. Налогду төлөш керек. Бул анын ичинде сиз кайсы өлкөдөн болсоңуз, ошо ар бир өлкөнүн налогу ар башка. Анын ичинде сизге ошол эмени түзгөнгө, арызды түзгөнгө жардам берген кишинин, жана риэлторго эле окшош, посредник деп коебуз, посредник, ортомчуму, ортомчуга дагы төлөйсүз. Жана ушундай көп нерселер бар. Ошонун бардыгын башында жаңы келгенде жасаш үчүн чындап эле чыдамкайлык керек, чындап эле бирөөнүн жардамы керек. Достор, жана айта кетчү нерсе, мисалы Бишкек абдан кичинекей шаар. Туркияда Стамбулду эле алсак, Стамбул ушунчалык чоң шаар, мегаполис. Бир жерден бир жерге жетиш үчүн бир гана унаа эмес, мүмкүн 2 унаада, кээде 3 унаада туура келет. Мисалы жөө эле басып барып, ошону кылып коем, бүтүрүп коем деген болбойт. Ошондон жол кире дагы абдан кымбат. Ошондуктан жаңы келгенде сөзсүз бир акчалуу болуп келүү маанилүү. Мен ышыгыс эле жетип алсам, чет өлкөгө ышыгыс эле жумуш табылса, ышыгыс эле жашап кетсем, иштеп кетсем, анан болот деген болбойт. Олуттуу кароо керек. Биз күтпөгөн учурлар, нерселер болуп калат. Башында чындап эле акчалай келүү бул туурараак болот. Чет өлкөдө биздин өлкөдөгүдөй эмес ар дайым. Бул жакта дагы көп нерсе бар, биз билбеген, биз түшүнбөгөн. Жаңы келгенде өзгөчө таң калыштуу болор. Эмне үчүн мен буга төлөшүм керек? Буга төлөбөй эле үнтө берсем болбойбу деген ичибизде бир күрөш жүрөт. Азыр албетте биз көнүп калдык. Албетте биз билебиз эмне үчүн, кандай, баардыгын түшүнүп көрүп турабыз. Бирок жаңы келгенде биз өзүбүздүн өлкөбүздөй көрүп, өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча гана анан ошондуктан башында жаңы келгендер абдан кыйналышат. Ошондуктан кыйналбаш үчүн чет өлкөгө бараарда биринчиден акча топтош керек, экинчиден тил жатташ керек, үчүнчүдөн ошол жакта, сиз бара турган жакта тааныштар болсо абдан жакшы. Башында моралдык жактан, эмоциялык жактан тааныш болуп, алар менен пикир алмашып, алар көбүн эсе ошол
жергиликтүү бир кыйынчылыктарды айтып берүү менен бир аз кыйынчылыктарды алдын алса болот. Мына бүгүн ошолар менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Үмүттөнөм сизге жакты деп. Эми түшүндүңүз деп үмүттөнөм. Эмне үчүн бул видеонун аты «Кыргыздар Түркияга келбей эле койгула» дедим. Себеби бир нече чоң эле кыйынчылыктарды айта кеттим. Андан тышкары да көп кыйынчылыктары бар. Анан албетте жалаң эле кыйынчылыктардан турбайт жашообуз. Албетте кызыктуу, сонун, кооз жерлери бар жана бир сонун артыкчылыктары да бар. Бизге жагымдуу болгон. Мүмкүн ошолор жөнүндө дагы мен башка күнү, башка учурда, башка видео жасайттырмын. Комментарийде айтсаңыздар болот. Дагы кандай каалоолоруңуздар бар, эмне жөнүндө билгиңиз келет. Мен аракет кылам ошол жөнүндө сиздерге маалымат бергенге. Анда көрүшкөнчө. Жакшы калыңыз.